Мамлекеттик бажы кызматында кадрлар резервин толуктоо уланууда. Жумушка орношууну каалаган талапкерлер 3 түрлүү сынактан өтүшү керек. Алардын биринчиси физикалык даярдык боюнча тандоо, андан соң жеке маектешүү жана тестирлөөдөн өтүшөт. Кызматка 35 жаштан ашпаган жогорку билими бар талапкерлер кабыл алынат. На данный момент у нас в государственной таможенной службе есть чуть более... Азыркы тапта мамлекеттик бажы кызматында жалпысынан 70-тен ашык бош орун бар. Бул тандоолордун жыйынтыгы менен кабыл алынган кызматкерлер мамлекеттик бажы кызматынын Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарындагы бөлүктөрүнө жөнөтүлөт. Адилет Өмүралиев буга чейин бажы кызматында келишимдик негизде иштеп келген. Бул жолу ал тандоодон өтүп, штаттык кызматкер болууну чечти. Бул анын экинчи аракети, ошондуктан ал жакшы даярданган. Старший инспектор болуп, отдел материально-технического обеспечения иштегем. Буюрса мурдагысына да тапшыргам, мурдагысынан тесттен өтпөй алгам. Буюрса мунусунан аракет кылып өткөнгө үмүттөбүз. Мен 1 айдан бери мурдатан бери даярданып ушу конкурска катышайын, ушунусунан өтөйүн деп аракет кылып жүрөм. Буюрса өтөбүз деген эле ой менен. Тандоонун биринчи турунда дене тарбиялык даярдык боюнча нормативдер тапшырылууда. Алар 100 жана 1000 метрге чуркоо. Ошондой эле кыз келиндер үчүн жер таянып түртүнүү жана эркектер үчүн турникте тартынуу. Ал эми жаш курактык категориялар боюнча нормативди тапшыруу талаптары башка. У нас не только основном же на границе. Биздин кызматкерлер көбүнчө чек араларда турат. Ал эми биздин башкармалыктардын жана бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин дене тарбиясы жакшы болушу керек. Алар ар дайым физикалык жактан даяр болушу зарыл. Андыктан кадрларды тандоодо дене тарбия боюнча сынак маанилүү болуп эсептелет. Для принятия в резерв кадров. Тандоонун ачык айкындуулугун камсыз кылуу максатында видео көзөмөл жүргүзүлүп, ал бажы кызматынын YouTube каналы аркылуу түз көрсөтүлүүдө. Все кандидаты, их родные могут наблюдать за... Бардык талапкерлер жана алардын туугандары тандоонун жүрүшүн түз эфирден көрө алат. Ал үчүн мамлекеттик бажы кызматынын YouTube каналы иштеп жатат. Ал эми анын шилтемелери биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылган. Мындан тышкары дрон менен фото видео көзөмөл дагы жүргүзүлүүдө. Анын жардамында бардык кыймылдарды талапкерлер көрө алышат. Белгилей кетсек, өткөн жылдын август айында мамлекеттик бажы кызматынын кадрлар резервине конкурс жарыяланган. Бул жылдын 26 январынан 30 январына чейин биринчи этап өтүп жатат. Ал эми тестирлөө жана баарлашуу боюнча сынактар февраль айында аяктайт. 3 түрдүү сынактан өткөн талапкер бажы кызматынын атайын окутуусунан өткөрүлөт. Бакберди Баязбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.